Bir kичинекей kız köçek oynap çığa kalsa, ötüp baratkan bir baybiçe, iki jakşınakay kızıl almanı karmata koyat eken kolundaç. Möltürögön kızıl alma deyip. Екі almanı çurkap gelip kız үйüne girse, maması turgan eken, apası turgan eken. Apa karaçı eң эле коо санан аябай чөптү эки кызыл алмам бар дейт экен. Апасы жылмайып күрүп, kızın карап калганда kızı bir алманы тиштеп жиберет экен. Экинчисин эми мага берет го. 9 ай көтөрдүм. Омуртка бошоду. Жақсы тарбия бердим, эми экинчисин мага берип мени кубандырат го деген терең ойго батып кетет экен тез эле убакыт ичинде мамасы. Ошол учурда кызы экинчи алманы да тиштеп жеп экен. Жегенде жылмайып турган энесинин каба кылды түшүп, маанайып сабырсыз болуп, мен кандай адамды тарбияладым деп ойго келгенче тиги кыз айтып атат. Апа, мунусун жечи, бул таттуураак экен деп. Ошон үчүн бала бакыраңар же бирөөңөр бир жыйынтык чыгарардан мурда аягына чейин чыдап, сабырдуулук менен күтүш керек экен. Кичинекей наристе болсо дагы, экөөнү тең тиштеп ийгени менен ал наристенин аракетинде апам таттуурагын жесин деп айтып атат. Ушундай көрүнүштөр окуя күнүгө боз үйдө болобу, этаж үйдө болобу, дайыма бар. Ошон үчүн биздин инсандын адеп акылаттык өнүгүүсү деген указда арулукту, чыдамкайлыкту жана баланын дүйнөсүнө кирүүнү колго алгыла деп айтып атат. Айылдан bir байбиче кайтыш болуп үн чыгып калат. Сөök узатуу каадасы башталып калат. Угуп калган кайнене чапанын бүктөп, чачын түздөп, алчысын алып, сөөгкө көз көргөскөнү барайын деп ордунан козголуп калат. Ошол эле учурда кош бойлуу келини да камдана баштайт. Ошондо кайнене айтат экен. Топ бузган той топурларга, сөөк чыккан, өлүк чыккан жайларга кош бойлуу келиндин барганы туура эмес. Өлүк жаңгыз кетти, өлүккө ар бир инсан өзү жаңгыз барат. Сен болсо эки кишисиң, балам, айланайын. Ал өзүнүн дүйнөсү бар, курсактагы баламдын. Кубанычы бар, кайгысы бар, ал өзү жарык дүйнөгө келгенде көрөт. Жарык дүйнөгө келгенде келелекте той топурдар алатып, сөөгү узатуу зыйнаттарына баруу кош бойлуу аялдын милдетине кирбейт дейт экен. Мына наркыбызды карачы. Кой уят болот да, өзү араң баскан келиндерди жетелеп алып көрүнгөн жерде жүргөн көрүнүштөрүбүз деле бар. Муну одоно каты деп айтпасак дагы, ушундай улуу наркыбыз менен айтып, улуу сөз менен белгилеп, жеткирип турушубуз керек экен. Жөнөкөй тил менен айтканда жөндүү сөздөрдү дайым кулакка элип, bir kişi 1000 kişiye айтса, угуп эле калганы чоң бизге жеңиш.